Ысыкөл Инвестбанк ошака разбой болуп, кылмышкерлер кирип, $100,000, $5 миллион сом урдап чыккан. Түнжарымдай Байкажаев жанагы биздин опер менен келип таанышып анан мен сага деп кайтарганыңдын 15%-ын сага берем дегенде. Хочешь договор заключим десе, анан мен жаштык кылып жок. Сиздин слово банкира мне достаточно. Анан иштеп бир жумада таап келгенмин да. Ар бирине эме кылгандан кийин привычкаларга чейин бүт баарын изучать этип, эчтеке менде таппай бир слабый эместен. Бир эле кишинин баланын аябай сүйгөн кызы бар экен да. Ал кызыга обязательно звонить этет дедим да. Анан телефонун контролго алып дастакылган. Ошол аркылуу чыкпадым ба. Как раз ошо кызыга келгенде барып кармап калдым да. Айтып бергенден кийин машина менен барып эле, шопур менен барып, ошол жерден 4-өн тең кармап келгенмин да. 2 банка, 3 банка жык долларлар. Я мог оттуда взять столько, сколько мне надо. Мына ушул деп эле тапшырып койсом болмак, но бирок баардыгын апарып тапшырып, ал Байкажаев айтты, эсептеп чыгалы, анан кийин 15%-ын берем деп. Мен бир жума уктаган эмесмин, дайы катуу иштеп. Ошол жерде уктап калыптырмын. Эртеси барып эме кылсам, уже Байкажаев башкача уже. Акчаны да бергиси келбейт. Как это так? Анан ошондой эме кылсам, анан ал айтат, Султан, вот так дейт, кааласаң дейт, мен сени ишке алам дейт. Менде иштейсиң дейт. Каалабасаң вот тебе бир айлык зарплата 10,000 сом, ошону мен. 10,000 сом? 10,000 сом. Каяка барсаң ошол жака бар деп койду. Аябай жаман болдум. Мындайча айтканда Байкажаев мени кидайт этип. Кидап атыр.